Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Силер кол бетиңерди жууп, тазалыктын эрежелерин сактоону унуткан жоксуңарбы? Ой азаматтар. Балдар, силер майрамды жакшы көрөсүңөр, силер жакында да кандай майрам болорун билесиңерби? Келгиле балдар, бүгүн силерге Жеңиш күнү майрам жөнүндө айтып берейин. Бул майрамды көптөгөн өлкөлөр, мамлекеттер майрамдашат жана бири-бирин куттукташат. Мен да силерди ушул 9 май Жеңиш күнүңөр менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жеңиш майрамы улуу майрам. Келгиле бул майрамдын кантип келип чыкканын силерге айтып берейин. Илгери душмандар тыныч жаткан элибизге кол салат. Душмандар булар жаман адамдар, Алардын максаты жерибизди ээлеп алып, адамдарыбызды кул кылып, үйлөрүбүздү талап тунуп жок кылуу болгон. Мына ошондо жерди, элди коргоо үчүн чоң аталарыбыз колдоруна курал, жарак, мылтыктарды алып душмандар менен согушушат. Бул согушта көптөгөн кыйынчылыктар болгон. Элдер ачка калып, согушка аттанган жоокерлерге тамак аш, курал жарактарды жеткирип берүү кыйын болгон. Көптөгөн адамдар, анын ичинде солдаттар, жоокерлер бул согушта баатырларча курман болгон. Бирок ошончо кыйынчылыкка карабай, бул согушту биздин чоң аталарыбыз душмандарды жеңип, бизге ушул тынч, жыргал заманды алып келип беришкен. Ошол 1945-жылдын 9 майынан бери Жеңиш күнү деп ушул күн жылдыга белгиленип келет. Биз бул күнү ветерандарды куттуктайбыз. Ветерандар деген кимдер? Булар ошол согушка катышкан чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз. Ветерандар булар ардагерлер. Биз аларга гүл, белектерди берип, куттуктап, кубантып турушубуз керек. Алар согушка катышып, эрдиктерди көрсөткөндүктөрү үчүн орден, медалдар менен сыйланышкан. Тилекке каршы ветерандарыбыз өтө эле аз калган. Биз ар дайым чоң ата, чоң энелерибизге башыбызды ийип, таазим кылып, рахмат айтышыбыз керек. Себеби бизге ушундай тынч, сонун, жыргал заманды алып келгендиктери үчүн, балдар. Ар жылы май айынын 9-unda парад болот. Парад бул Жеңиш күндү белгилөө үчүн согушта курман болгондорду эскерүү майрамы. Ал майрамда согуштун ардагерлери, ветерандар, солдаттар, аскерлер, ошондой эле согуш убагындагы согуштук техникалар, ар түрдүү техникалар парадтан өтөт. Көрдүңөрбү? Согуш убагында танкалар көп кызмат кылган, самолеттор, асмандан айтканбыз бомбалаган. Демек, парадтан өтөт экен. Ошондой эле майрамда салюттар атылат. Салют бул саламдашуунун майрамдык түрү. Салют чоң майрамдарда гана атылат. Мисалы, биз жаңы жылда салюттун атылганын көргөнбүз, Ошондой эле Жеңиш күнүнө дагы салют атылат экен. Силерге тапшырма, ата-энеңердин жардамы менен салюттун сүрөтүн ак баракка тартып, аны ар түрдүү түскө боеп, мага жөнөтөсүңөр. Көрдүңөрбү мынакей салюттарды? Ар түрдүү түстө, көк, сары, жашыл, кызыл, Силерге сөзсүз ата-энеңер жардам берет. Аябай кооз, салюттар. Балдар, келечекте силер да чоң атаңардай баатыр, күчтүү болушуңар үчүн жакшы окушуңар керек. Жана акылдуу, тартиптүү балдардан болушубуз керек, Ошондо гана силер мекенди коргогон мыкты жоокер боло аласыңар. Балдар, биз дайыма чоң аталарыбыздын эмгегин эскерип, эрдигин эскерип, аларга гүл сунуп, кубантып турушубуз керек. Көрдүңөрбү кандай кыйынчылык менен бизге ушундай тынч заманды алып келишкенин. Балдар, сабак кызыктуу болдубу? Силерге жакты деп ойлоймун. Саламатта калгыла балдар, дагы бир жолу майрамыңар менен.